Азык-түлүктүн баасы 15%га арзандайт. Бул тууралуу экономика жана финансы министрлигинин өкүлдөрү менен ата мекендик өндүрүүчүлөр жана соода түйүндөрүнүн менеджерлери менен болгон жолугушууда белгилүү болду. Алар баа келишимине кол коюшту. Бул аракеттин негизги максаты жарандарга жакшы шарт түзүп берүү. Келишимдин негизинде нан, кант, биринчи сорттогу ун жана өсүмдүк майынын баасы өспөйт. Келишим 3 айга белгиленди. Бул мөөнөттө бааларда эч кандай өзгөрүү болбошу керек. Эгерде бул аракет жакшы натыйжа бере турган болсо, анда келишим узартылышы мүмкүн. Проявление нашей заботы. Биз баа келишимине кол койдук. Бул аракеттин негизги максаты жарандарга жакшы шарт түзүп берүү. Анткени азыр жаз айы, акча тартыш учур. Ошондуктан ушундай иш аракеттерди жасап жатабыз. Ал эми өлкөдө азык-түлүк жетиштүү, тынчсыздануунун кажети жок. Жергиликтүү өндүрүүчүлөр кумшекердин килограммын 54 сомдон жогорулатпайбыз деген чечимге келишти. Ар бир соода түйүндөрүнө айына 200 тонна жеткирип турат. Ал эми сатуучулар 3%дан ашпаган чыгымдарды гана кошуп сата алышат. Ошондо шекердин баасы 56 сомду түзүшү керек. Ошондо эле нан 16 сом деп белгиленди. Un жана майды чыгаруу жана сатуу бааларынын шарттары боюнча 5%дан жогору болбошу шарт. Соода кошуму бар. Ошол соода кошумдарын ылдыйлатуу жана кээ бирки учурда аны жокко чыгаруу жана бааларды бекитүү чечими кабыл алынып, бүгүнкү мисал алсак, ошол эле биздин кант кызылчасынан чыгарган сахарды заводдун өкүлдөрү ошол биздин соода түйүндөргө 54 сомго бекитип, ошол 3 айдын ичинде 54 сомдон көбөйтпөйбүз деген чечимге келишти. Товар жеткирүүчүлөр ассоциациясынын президенти Гүлнара Үскенбаеванын айтымында, ушул мезгилде жеткирүүчүлөр, импортерлор жана жергиликтүү өндүрүүчүлөр бул өнүмдөрдү соода түйүндөрүнө акысыз жеткиришет. Ал эми калкка кошумча төлөмсүз сатышат. Буга ата мекендик өндүрүүчүлөр да убада берүүдө. Белгилей кетсек, бул чаралардын бардыгы ири соода түйүндөрүндө сакталат. Ал эми базарлар менен чакан дүкөндөргө тиешеси жок. Биздин жарандарга эң негизги биздин азыктар арзан баа менен жетсин деп келишме түзөлүп чакырып, мына бир жума ошол боюнча иштегенбиз. Иштеп акыркы чечимге келдик. Анан мына мисал айтсак, торговый сеттер 10%дан 20%га чейин пайда көрүшчү. Анан ошолордун пайыздарын алдырып, биз өндүрүүчүлөр дагы, мына un өндүргөндөр, башка май алып келгендер ошол жарандарга арзан жетсин деп 5%дан өйдө пайда көрбөгүлө деп ошондой сураныч болду. Албетте бизде социалдык жоопкерчилик деген бар. Жана бизнестен тышкары биз деле ойлоп атабыз, элге арзаныраак азыктар жетсин деп. Анан биз ошол келишимге кол койдук баарыбыз. Монополияга каршы жөнгө салуу агенттигинин директору Шухрат Сабировдун айтымында, акыркы жылы азык-түлүктүн баасы кымбаттаган. Кант 57, суу 64, эт 20-40%га, картошка 70%га жана жумуртка 34%га көтөрүлгөн. 12 айдын ичинде ай сайын 3-4%га жогорулап турган. Бунун негизги себеби жакшы билесиңер, көпчүлүк учурда баягы баалар сезондук фактор болуп, жаңы жылга карата кыш айларында кымбаттоосу жылда өзү байкалат. А эми азыр манеки кыш бүтүп, жазга кирип калдык буюрса, мондой бышыкчылыкта сезонда келип калат буюрса, ошондуктан манеки мен айтып кетейин, акыркы бир айдын ичинде ошо ундун баасы туруктуу десек болот. Мана биринчи сорттогу ундун баасы учурда орточо республика боюнча 32 сом 60 тиын түзүп, бир айдын ичинде бул таптакыр бул баа өзгөрбөдү. Экинчи сорттогу un ошол учурда орточо баасы 25 сом 50 тиынды түзүп, акыркы бир айдын ичинде 40 тиынга гана кымбаттап, же 1,5%га өстү. Ал эми нандын баасы акыркы бир айда өзгөрбөдү. Макарондук азыктар, макарон азыктары тескеринче баалар арзандай баштады, манеки 1 сомго чейин. Сүттүн баасы туруктуу болуп келатат. Сливочный майдын баасы манеки арзандады. Анан эми айтып кетейин, манеки эттин баасы бир жылдын ичинде манеки 20%дан 40%га чейин өткөн жылга салыштырмалуу түрүнө карап кымбаттаган болсо, акыркы бир айда бул эттин баасы да туруктуу болуп келатат. Өлкөдө социалдык маанидеги азык-түлүккө болгон бааларга күн сайын көзөмөл жүргүзүлүүдө. Айсалкын Нурмат кызы, Мирлан Жаныбеков, ЛТР, Бишкек.